Унутулгус көзірмемдерді чағылдырып, албетте жаштайыбыздан, жашообуздан жаңылып, турмушубуз бузулган, албетте заманыбызда үй бүлөлөр жок эмес. Ошондой каармандарыбыздын биринин окуясын өткөн жумада Сезим сырлары программасында баяндап бергенбиз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Азаматтын окуясы кандай жыйынтыктайт, өзүнүн турмушуна сапар алабы, же болбосо жашоосунан жаңылып, албетте өзүнүн турмушунан ажырап калабы? Сиздер менен бул суроолорго биздин программабыздан жооп бермекчибиз. Кайрадан Сезим сырлары программасы, аты жөнүм Адлет Амангулов. Саламатсыздарбы? Ошентип таң атты. Эртең менен Алина экөөбүз түшөп калганда адаттагыдай жумушка келдик. Эртең менен келинчегим Аруке телефон чалды. Трубканы алсам, кайда жүрөсүң? Каяка түнөдүң? Эмне телефонуңду албайсың? Жооп бербейсиң деп мээримди жеп баштады. Башым ооруп жаткан убагым эле. Эч жооп бербестен кечинде сүйлөшөбүз деп трубканы коюп салдым. Аңгыча эшиктен Алина келип, жаным, тамактанып келбейлиби? Түш болуп калыптыр деп тамактанууга чакырды. Мен дароо макул болуп, тамактануу үчүн кафелердин бирине жөнөдүк. Ошондой окшош күндөр бир нече жолу кайталанып жатты. Азыр ойлонсом, ошол учурда үйүмө барбай, балдарымды унутуп, жаркылдаган Арукемде адамчылык көрбөй, адамдыктан чыгып, айбандан да жаман мамиле кылыптырмын. Ошол күндөрдүн биринде Алина тууган тайекеси каза болуп, айылга кетти. Ал ортодо өз үйүмө барайын деп үйгө бардым. Адатымча жаркылдап, келинчегим тосуп алабы деп звонокту бастым. Бирок жооп болбоду. Бир канча убакыт турдум. Акыры ачуум келип, чөнтөгүмдөгү күлүштү алып, үйдү ачып кирдим. Кирсем, үйдө эч ким жок. Үй тунжурап турат. Кухняга кирсем, столдун үстүндө ак баракта кат туруптур. Ал катта мындай деген жазуу бар экен: Азамат, менин аруу таза сүйүүмдү булгадың. Сендей айбан, адамдыкты унуткан, каяктагы бир шуркуя үчүн өз каныңдан жаралган нарселериңди тебеледиң. Эми бизге келбе, сендей мээримсиз, акылсыз Азаматтын мага эми кереги жок. Ошол шуркуяң менен бактылуу бол. Биз тайекемдикине алыска кеттик, деп сөзүн жыйынтыктаптыр. Ошол учурда эсиме келип, балдарымды эми көрбөй турбаймынбы, деп жер чапкылап өзүмдү күнөөлөп жаттым. Ошентип 3 күн турбай, жумушка да барбай, ичкиликтен күчүмдү чыгарып жаттым. 3 күндөн соң Алинага чалып, качан келерин сурасам, Алина мага денеме муздак суу куюп салгандай сөздөрүн айтты. Азамат, кечир мени алтыным. Менин айылда жолдошум бар болчу. Сенден жашырып жүргөм, бирок сени сүйөм, Азамат. Кызым үчүн жашашым керек. Мени кечирчи, алтыным, деп трубканы коюп салды. Ошентип жалгыз калдым. Жашоом астын үстү бир заматта бардыгынан ажырадым. Аруке, алтыным, эгерде мени угуп жатсаң, мени кечирчи. Мен акмак, кайдагы бир шайтанга азгырылдым. Сенин мээримиңде албетте жаркылдаган балдарымдын жытын сагындым. Эгер мени да бир жолу угуп жатсаң, кайрылып келчи берекем. Сен жок, ичкиликке да берилип кеттим. Жумушумду да таштап салдым. Жашоонун кадырын, жашоонун баркын эми түшүнүп жатам. Мындай окуяны эч кимдин башына салбасын Кудайым. Бактылуу көз ирмемдер ар бириңердин жүрөгүңөрдө болсун. Ойлонуп иш кылалы, самандаштар. Бул нерсе менен жеңилдегим келди. Мындай нерселерде жаратканым эч кимдин башына салбасын. Үй бүлөнү сактап калуу ар бир мырзанын милдети. Жашообузда жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деген кеп бар. Анын сыңары жашообуздан жаңылсак дагы, кеч болсо дагы ойлонуп иш кылалы, замандаштар. Эгерде жүрөгүңүздөрдө Азаматтыкындай кандайдыр бир окуялар болсо, биз менен бөлүшсөңүз болот. Ал үчүн экрандын астындагы биздин электрондук дарегибизге кат жазыңыздар. Сырлар менен бөлүшөлү. Сиздер менен Сезим сырлары программасы болду. Аты жөнүм Адлет Амангулов.